Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Өлкөдө 26 декабрдан тарта жогорку окуу жайларына кышкы кабыл алуунун биринчи этабы башталат. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматында биринчи этап 31 декабрга чейин жүрөт. Ал эми талапкерлерди каттоо 26 декабрда башталып, 28 декабрь күнү 14:00 аяктайт. Сунушталган абитуриенттердин тизмеси 29 декабрь күнү саат 9:00 чейин жайгаштырылат. Белгилей кетсек, жогорку окуу жайларга кышкы кабыл алуу үчүн жалпы республикалык тестирлөөгө 1260 адам катышты. Республика боюнча жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгынын орточо көрсөткүчү 126,6 баллды түзсө, эң жогорку 226, эң төмөнкү 65 баллды түздү. Жалпы республикалык тестирлөөнү кыргыз тилинде 658, орус тилинде 602 катышуучу тапшырды. Кадамжай райондук милициясынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери район аймагында кечки рейд өткөрдү. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Рейдтин жүрүшүндө 150дөн ашуун автоунаа текшерилип, 35 жаранга укук бузуулар беренеси менен протоколдор толтурулуп, айыппулдар салынды. Алардын ичинен 3-өсү мас абалда болгондуктан унаалары айып төлөө жайына токтотулду. Иш-чарада айдоочуларга жол эрежелерин сактоону, жол четиндеги белгилерге баш ийүүнү эскертип, коопсуздукту сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Баткен облусунун аймагында массалык ишембилик өткөрүү 24 декабрга белгиленди. Бул тууралуу бүгүн тазалык акциясын уюшкандыкта өткөрүү боюнча жыйында белгилүү болду. Облустук бийликтин маалымат кызматы билдиргендей, ишембиликке мекеме ишканалардын кызматкерлери жана облус тургундары катышат. Белгилей кетсек, экологиялык акцияны Эко-Деми жана World Cleanup Day коомдук фонду менен биргеликте өткөрүлөт. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.